Саламатсыздарбы урматтуу Кактус KG баракчасынын катталуучулары. Биз бүгүнкү түз эфирибизди бир аз кечирээк баштадык. Кечирим сурайбыз техникалык себептерге байланыштуу. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер жана саясатчы Арстан Алай. Суроолоруңуз болсо комментарийлерге жазсаңыз болот. Саламатсызбы агай, убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биринчи эле суроо, сиз өзүңүздү саясатчымын деп айттыңыз, бирок биздин өлкөдөгү саясий талаада көп деле активдүү эмессиз. Бул эмнеге байланыштуу? Саясатчы деген сөздү мен өз түшүнүгүм айтайын. Саясатчы бул элге жол көрсөтүүчү адамды айтыш керек да, саясатчы деп. Ана мен бүгүнкү күндө өзүмдү ушу жаңы доордун, 21-кылымдын адамзатты, ошо кыргызды куткаруучу жол башчымын деп эсептейм да. Анан ошондуктан ар нерсенин өзүнүн ыры болот да. Парламенттик шайлоого катыша албасам дагы, ошо президенттик шайлоого катышып, өз оюмду айтып, ошо бир багыт көрсөтүп келет да. Мына мен ушу жаңы доордун мындай жаңы көз караштагы саясатчысымын деп айта алам да. Сиз бир нече жолу президенттик шайлоого катышкансыз. Ошол шайлоого катышып жаткан учурда шайлоонун жыйынтыгын алдын ала билгенсизби? Ооба. Эми илкинде бизде каражат болбогондон кийин же ошол мисалга Сооронбай Жээнбековдор койгон кезде койдум, мисалга да. Аны Атамбаев колдоп турганын көрүп турабыз, бирок калбаш керек да. Айтыш керек болчу. Анан ошол президенттик выборда өз талапкерлигин көрсөтүп, өз оюмду айтып, мындай келечекти көргөн адам катары ошо Бабанов, мен, Сооронбай Жээнбеков, Токтой Мөмүталиева чыкканда мен экөө эң күчтүү саясатчы болгондо Бабанов менен Жээнбеков. Мен ошондо айткам, экөөңдүн ордуңду көрө албай атам президенттиктен депчи. Эмнеге дегенде, бул жол көрсөтүүчү адамдын аң сезими өзү бийик болуш керек болчу. Алар болсо бир майдаланып эле бир көчөдөгү эле умный город дегенди талашып туруп алды да, мисалга. Анан ал выбордо деле мейли Атамбаев досуна баягы правопреемник катары властьны өткөрдү. Менде андай мүмкүнчүлүк жок да, мен Атамбаевым жок. Бирок мен ошондойн айткам, Жээнбеков жеңген жок, мен жеңдим десем, Next TV сайтына чыгарып, анан бул эмнеге антип атасыз дегенде, мен ааламдын өкүлү катары бардым. Ааламдык сөздү сүйлөндүм, келечек жөнүндө. Бокс сыяктуу эле биринчи рингде бирөө жеңиши мүмкүн. Ошо сыяктуу Сооронбай жеңилип калды десем таң калышкан да. Мына эгер жеңген болсам да, ал 6 жыл отурат эле да. Ошо сыяктуу мен өз миссиямды аткарып кете берем. Мен жеңдим акырында Сооронбайды, 1 жыл калганда деле саясатчы катары чыктым. То есть 2 жыл отурганда айттым, Сооронбай Жээнбеков, сиз доордун талабын билбейсиз. Мейли эл кет деп аткандар, Матраевди колдойсузбу, жана башка өзүңүздүн ал жеке жашооңуз, жеке оюңуз, бирок тактыны мирным путем өткөрүп бериңиз деп. Бул эми коом билет, пресс-конференция бергенбиз, митинг кылганбыз, саясатчы катары. Болбосо элге эл даяңыз, жакындарыңыз даяңыз, өзүңүз даяңыз. Болбосо аягы печальный болуп калат. Мени куткаруучу катары, душман катары көрбөй, куткаруучу катары көрүңүз. Дедим эле, анан иш козгогондон кийин мен мындай эми жашырбайын, көрүнүш көрөм, байланыш алам. Анан ошо Сооронбайга ошентип айткам, 2020-жылы сиздин сезон бүтөт. Выборный будет, революция будет деп ошентип, 2 жыл мурун, 1,5 жыл мурун пресс-конференция бергем. Анан ошо мага иш козгоду, депутаттары чогулуп, Улукбек Ормонов бар анын арасында, Асылбек, ошо зам министр МВДны чакырып, дин комиссиясын чакырып, жогорку кеңешке эмнеге ал теңирчи мен кудайым деп чыгып атат, ал бул дедир мисалга.
Анан ошо мага иш козгогондон мен куткарып калайын дедим кыргыз элин, ал кишини. Эми көрүп турсам айтышым керек да, мына саясатчы деген ушул болот, келечекти көрөт. Ормонхандар келечегин көргөн мисалга да. Анан болбоду, анан сага иш козгойм деп өздөрү козголуп калды деп эле бир жумадан кийин эле мына жанагы Темирлан деген СДПКдагы бала чыгып, Асылбекти сотко берип, тезге спикер болуп турганда тез закон кабыл алган деп. Анан эле өз айлаларын таппай калды. Мен ааламдык ишимди кылдым, мен бүгүн сакталып турам. Мен айтып койдум. Бирок алар калган жок тоо ордунда. Ошондуктан мен өзүмдү келечектин саясатчысы деп айтам. Бүгүнкү күндөгү бийликке да айткам да. Алдыман чыкпайлы койгула, кандидаттар жакшы болбойт, бул силер алып кетчү иш эмес. Азыр бул мурунку эволюцияга карап башкарабыз деп атат да, ал доор бүтүп калган, азыр бир энергия деген доор келген. Муну адамдын акылы жетпейт. Эгер адамдын акылы жетсе, мына батыш эли акылы жеткен техника ойлоп чыкты, каражатты саясатты ойлоп чыкты. Дагы бир этап эволюция бар экен да, өсүү бар экен. Ошону мен ааламда назначить деп келгем. Дедим, анда да мына ошо сиз айткандай кийинкисинде да Садыр менен чыгып калдык, Садыр наш президент деп. Аны деле ошол болгон мүмкүнчүлүк колунда болуп калды. Мындай кара күч жагынан да, мындай спикер колунда болгон күч колунда болуп калды. Мен калып калбашым керек да, мен дагы эле куткарып калайын дедим, аны кошуп. Анан ал жеңгенде энди айттым, это победа Садыра, это трагедия народа деп. Эмнеге делгенде мен мындай таяна турган маалыматтарым бар да, жөн эле айта бербейм. Сөзүм калп болуп калбаш керек. Мисалга, мына ошо адамзат азыр иньян дегенде жашап атабыз да. Анан ошо адам этап, анан арба этап деп коет экен, улуулукка адамзатты өстүрүп кетпесе, кырсык боло берет деп. Мына ошол болуп атат бүгүнкү күндө. Ошондуктан кыргыз ошол мени тааныбаганына, ушул нерселерди эми түшүнүп келатат. Туура эле айтыптыр Абдулдай, туура эле айтыптыр деп мисалга. Эми бирок бул эми селенный билдирүү болгондуктан, бул келечек болгондуктан, бул ааламдан берилгендиктен, бул баары чындыкка чыгат экен да. Ошондуктан мен туура катышкам. Ошол катышып, сүйлөп болушун койгону мен бүгүнкү күндө мындай өзүмө ыраазымын. Ааламдан дагы мындай кутулдум. Өкүнүп калмакмын да, мен ошол чыкпай коюп, айтпай коюп туура болбой калды окшойт деп. Ата тег арбактан кутулдум дегендей, кыргыздын жүзүндө мындай кыргыз элинин астында жүзүм жарык. Сиз Сооронбай Жээнбековдун сезону бүттү деп 2019-жылы берген интервьюларыңызда дагы көп айткан экенсиз. Анан сиздин ошол сөзүңүз дал келишип, октябрь айында чындап эле Сооронбай Жээнбековдун бийлиги соңуна чыгып жатат. Ошол эле интервьюда 2020-жылы мен президент болом деп айткан экенсиз. Бул жагынан кандай болуп дал келишпестиктер болуп калды? Эми мусулман дининде да мындай жер бар экен. Адам жеңет, бір күнү Алла жеңет деп коет экен да, мисалга да. Ошол сыяктуу бул корпус жашоо болгондуктан 2020-жылы Садыр аралашып калып жеңди. Бирок ал мындай жеке башы менен жеңген менен Кыргызга эч бурулуш алып келе алган жок. Өзгөртүп алып келе алган жок, алып келе албайт. Эгер ал мындай жогорку түшүнүктөгү адамдар болгондо, ошо кандидаттар, сиз сурагандай сураш керек эле. Эмнеге мисалга баягы мен а кишиге деле жолугуп бир ооз түшүндүрүп коеюн деген оюм болду. Анан ал кишинин менен өзүнүн контакты жок ал кезде. Анан жардамчыларына чыксак, мына дешип эле убакыт өтүп кетти. Анан ал кишиге деле мен ушуларды түшүндүрөйүн дедим эле да. Мисалга комус жөнөй элет да. Жөн адам ойной албайт. Анысы кандай, бул сенин ишиң эмес. Сен өзгерт башыңды ойлобо. Сага деле ошо Сооронбайдай күң болуп калат. Эгер муну бул менин ишим. Мага мындай кызыкчылык эмес.
Кыргызга керек болсо президенттин деле кереги жок. Жөн эле багыт көрсөтүүчү адам керек. Эгер кыргызга жөн эле бир багытын көрсөтүп койсо, кыргыз өзү аткан октой көтөрүлөт дейт да. Ошол сыяктуу эми бул жерде баягы адам жеңет дегендей эле бир кара күч менен жеңип кетишти да. Бирок эң башкысы мындай, ал күнүмдүк 1 жылбы, 2 жылбы ошо менен эле кайра бир Арстан Алайга же болбосо ааламдык билдирүүгө такалып калып атат. Мына ошого азыр келип калды бүгүнкү күндө деле, бүгүн 22 жылдын январь, мына бир жыл айлана элек, ошончо ишеничи кетти, биз айткандай болду, тупикте. Анан бул жеңиш деп деле саналбайт да. Эгер мындай адамча отуруп же улууча келгенде, бул Арстан Алайга өтүш керек эле да. Бүгүн өтпөсө эртең өтчү нерсе. Сиз деген саясатчынын милдети коомго багыт көрсөтүп туруу деп айттыңыз. Анан коомго багыт көрсөтүш үчүн сөзсүз эле президент болуш керекпи? Эмне үчүн парламенттик шайлоолорго катышкан жоксуз? Эмне үчүн өзүңүздү депутат катары? Бул мен Сооронбайдын сезону бүтөт, мен президент болом дегеним, бул кыргыз элине эле эмес, парламенттен эчтеке чечилбейт. Ошо президенттик такка барып, керек болсо дүйнө элине жаңылык киргизиш керек эле. Мисалга президенттер саналат да дүйнө элинде. Мисалга да парламенттин бир өкүлү саналбайт да, аны менен эч ким эсептешпейт дүйнө. Мисалга президент болсо, мен лично өткөндөгүдөй ОДБКнын мүчөлөрү чогулганда отпускка качпай эле, мен лично. Мен ошол кезде айтмакмын. Доор өзгөрүп атат, ар улуттун, ар адамдын бул жашоодо жаралуу бир миссиясы бар. Азыр кыргыз эли улуу эл. Улуу деген улуу күчтүн ролун аткарат. Кыргыз улуу болгондуктан адамзат таппаган момундай багыт кыргыз элине ар тараптан ар адамга түшүп атат. Кыргыз улуу болгондуктан ошол жерде туруп, бир Арстан Алай деген жигит Кытай мен башкарам деп карызын доолап кыйынсынган кезде мен вирус жөнөтөм, куюн жөнөтөм, булут жөнөтөм, карысыңды кечпесең деп. Же болбосо ошондой кудайлык кудурет бербесе, Америка өзүнчө кыйынсынды, Россия, Корея өзүнчө кыйынсынды, оружияларын алып чыгып. Ошондой бийлик кылып адамзатты бириктирбесе бирикпейт. Силер мага биргесиңер, мынабу мыйзамга биргесиңер, кыргызга биргесиңер деп. Бул кыргызга эле чыгуу эмес президенттик болуу, адамзатка президент болуу, саясатчыларга багыт көрсөтүү. Бул жерде ошо дүйнөлөшүүнүн проектиси деп бул ааламдан берилген. Мына дүйнөлөшүү кантип бергет, дүйнө эли кантип бергет деген сөз да бул. Арстан Алай түндүк экен, мисалга бир бос үй 100 баш болобу, 40 баш болобу, бир эле түндүк болот да. Ошол сыяктуу түндүк болот экен дагы, анан ага саясатчылар, ууктар биргет дейт. Алар кыргыздар, калыс адамдар, ааламда күчтөр, тарыхчылар, саясатчылар, окумуштуу журналисттер алдындагы болгон информация, келечекти алат экен дагы, анан керегелерин сактап калат. Карапайым элин, улуттарын, жаштарын дегендей. Ошол сыяктуу мен ал дүйнөгө чыгыш үчүн чыгып аткам. Бир эле кыргызга баш баягы жол көрсөтүү эмес, ал кыргыз эле жалгыз сакталып калбайт да. Дүйнө эле сакталып калыш керек. Ошон үчүн кыргыз дүйнөнү башкарат деген ошол, кыргыз дүйнөнү сактап калат деген ошол каражаттуу мамлекеттер касиеттүү кыргыздан келип багыт алат деген ошол. Ошондуктан болгон шагым ошо туура. Анан ошон үчүн президенттикке чыккам. Парламенттик деген сөз, мисалга мен ал мындай корпус түрүндө болгон менен, мисалга бир кезде может 200 миң, может 50 миңдир кыргыз элинин башына күн түшкөн кезде Манасат ааламдан келип, кара күч менен кыргызды куткарып кеткен. Ошол сыяктуу да азыр адамдын башына күн түшкөн кезде, кыргыздын башына күн түшкөн кезде ошо бир корпусту, бир Кудай деген жан кийип, ал адамзатка ошол жерде туруп эле бийлик кылып атат. Мисалга кышын жоюппу, табият аркылуу адамзатты башкарыппы, куюнунбу, булутунбу жөнөтүп. Ошол сыяктуу менин корпусуман дагы энергиям күчтүү да. Мен энергия алуу адам катары барып аланы спикердин астына мен минтип отура албайм да. Ал мен ичим жадабай коюшу мүмкүн. Ал иш деле эмес да. Андан көрөк мен бийлик жок эле боштондукта жүрүп, дүйнөнү тегерете берсем, дүйнө тегеренсе болду да.
жалган дүйнө жабылса болду, ар кимдин сезону бүтсө болду, чыныгы адамдар өсүп чыкса болду да. Менин караңгы бийлигим, ал эмне деген сөз? Баягы омен деп бирөө бата берет. Бата назары түшөт, иши жүрүшөт да. Ошол сыяктуу кыргыз улуу деген ошол эң биринчи ошол касиети бар. Мен ошол касиетимди баалайм. Болсом президент дүйнө элинин башчысы болом, болбосо мага майдага мындай ичимдеги жан бербейт мүмкүнчүлүк. Ошон үчүн депутат болбойм, кереги жок. Биздин депутаттардын шайланганына аз эле болду. Жаңы парламент көп жылдан бери жүрүп отуруп жаңы парламент шайланды. Сиз азыркы парламентке саясатчы катары кандай баа берет элеңиз? Анткени мурунку парламентте чимкирик атка конушту. 6-чакырылышта. Бул парламент мен ошо шайлоо башталганда эле мындай өз мындай келечекти билген адам катары айткам. Бул парламент выбор, жалпы выбор. Бул ит күрөш болот депчи. Кыргызда мынтип коет, ит күрөш деп. Эки баланы күрөштүрүп турган. Ит күрөш болду, кайра күрөшкүлө дейт да. Анткени эч ким жыкпайлы, ар болуп, бери болуп эле ушинте берет. Ансыгандай азыр ит күрөш.Ит күрөш деген сөз жыйынтык бербейт. Мына ит күрөш болгон үчүн бирөөнүн мандатын кайра артка алып атат. Эчтеке чечпейт деген сөз да. Анан бул жерде мынтип берилет ааламдан. Сандаган депутаттардын сөзүнө, ишине, оюна караганда могу кай билимин алып жүргөн бир адамдын ою бийик депчи. Анан ааламдан мыйзам түшкөндөн кийин бул жердеги чыгарган саясатчылардын мыйзамы эч кандай иштебейт. Жыйынтык жок, жөн эле энергия коротуу, акча коротуу, убакыт коротуу, баш оору. Жок нерсе, уят нерсе. Ана мындай эмнеге баатырлар мындай кинолорду карасаңыз деле өлүмдөн кайтпайт да, кылычын көтөрүпчү. Бир барганда өлбөсө, экинчи барганда өлөт. Мисалга да, Осмон деген кино тартылды, Эрдүгүрөй тартылды, мындай карап отурсаңыз, эмнеге дегенде алар чындык үчүн жанын берет. Адамдын жаны ааламдан келет, кайра ааламга кетет. Чыныгы дүйнөдөн келет, чыныгы дүйнөгө келет. Ошон үчүн чындыктан кайтпаш керек. Булардын арасында андай түшүнүккө жеткен адамдар жок. Ошондуктан булар элдин мындай чындыктын талабын коргоп бере албайт. Кайра эле баягы эмне башчысы айтса, президент айтса, ошого эле кол көтөрүп, ушу менен бүтөт. Кадимкидей өлүш керек да мындай чындык үчүн. Мисалы мен чыга калып эле айттым да Бабанов менен мисалга да Сооронбай Жээнбековду бул мындай хан деген акча берип шайланбайт. Экөөңдүн ордуңду көрө алган жокмун же жана башка деп. Чыныгы сөздү, чыныгы ишти аткарган адамды чыныгы күчтөр колдойт дейт. Анан буларда чындык жок да. Ошон үчүн элдин ишеними жок. Акыркы кезде биздин региондо жана биздин өлкөбүздө аябагандай көп окуялар болуп жатат. Ошол эле Казакстандагы массалык башаламандыктар, кечеки окуя бир 3 өлкөдө толугу менен, биздин өлкөдө толугу менен жарык өчтү. Казакстан, Өзбекстандын түштүк региондорунда электр энергиясы жок болду. Ушуга анан кийин биздин Кыргызстандагы саясатта болуп аткан окуяларга кандай баа бересиз өзүңүз? Жеке пикириңизди айтып бериңизчи. Эми мен сизди сыйлайм. Ар кезде мындай журналист абдан сыйлайм, себеби журналист аң сезими кээ бир саясатчы караган аң сезими бийик деп ойлойм да, түшүнүгү бийик деп ойлойм. Анан мындай ошон үчүн журналисттер менен сүйлөшкүм келет, анткени аң сезими бийик. Жанагы победа Садыр это трагедия народа деп айткам дедим го. Эмнеге антип айттым? Мен эми Садыр менен мамилем жакшы болгон. Атамбаевдин убагында чоң оппозиция болуп жүргөнбүз. Мисалга да, мен мисалга кредиттин маселесин көтөрүп ак үйдө айланып жүрсөм, бул киши кумтөрдүн маселесин личностно менен эч кандай эле башым оорубайт. Просто могу жаңы доордун талабын билбегенине айтып атам да. Анын келиши же жеңиши бул трагедия алып келет деп. Мындай аалам дейбизби, параллельный мир дейбизби, бар да. Мындай муну талашканга болбойт. Ошол күчтөр мынтип атат.
силер гениңер жетилди, жана өспүрүм өскөндө деле бир күнү эне, бир күнү ата болуп калат да. Ошо сыяктуу гениңер жетилди, ата болгула, эне болгула, улуулук өткүлө деп атат. Анан ушуну мына улуу болгула, канайын мына жерде туруп эле мындай ааламдык түшүнүктө болсо да болот да адам. Калпыча эмес, кошоматчы эмес, мисалга мындай эле жок дегенде мендей, чынчыл, мындай карыз эмес дегендей убада кылбаган, жөн эле бир мындай бир жанын сактап калыш үчүн деген. Ошо сыяктуу улуулукка өтпөсө эле бул дүйнөдө кырсык токтобойт. Дүйнө элинде токтобойт, адамзат да токтобойт. Мисалга мына вирусту бүгүнкү күндө медицина жетишкен, техника жетишкен, окмуштуу эме бай мамлекеттер бар. Баар жетиши керек болсо пенсиясына, үйлөрүнө чейин кам көргөн. Токтото албай атпайбы? Ошол сыяктуу эле мына улуулукка өтпөсө эле бул кырсык боло берет, кыйынчылык боло берет. Мисалга же мындай дейли. Эне ата деле бала жакшы болбосо, кыз жакшы болбосо баягы капа болот, кайгырат, тилдейт. Ошо сыяктуу эле аалам ушундай мамилени кыла берет. Муну эми ошентип зорго бизди заставляйт этип туруп анан улуулук өткөрөт экен да, мындайча айтканда аалам. Анан ошону билген адам катары жана президенттикке барганым деле, маалымат жыйындарын өткөргөнүм деле, гезитке, журналга, теледен сүйлөгөнүм баары эле ушул аракет болгон. Анан эле мына ошонун жыйынтыгы болуп, свет өчүп атат бир жагынан оор көбөйүп атат, үй бүлөлүк пикир келишпестиктер болуп атат. Мисалга керек болсо аялы күйөөсүн өлтүрүп койду болуп атат. Эмнеге андай болуп атат дегенде, баягы адам өсүп кете албаса эле, өйдөлөй албаса эле ичинен бук болуп бунт чыгарып атат да. Анан эле бүгүнкү күндөгүдөй эле мындай жеке менчик ойлоп эле анан башка улутка да кыргызды салыштырып, коркутуп, мокотуп, анан камап, анан иш козгоп башкарганга болбойт. Духун көтөрүш керек. Сен кыргыз улуусуң. Доордун талабы мынандай, сен дүйнөгө башчы болосуң. Мисалга адамды пенде дебеш керек, периште деш керек. Кадимки эле адамды. Сенин жаның ааламдан келген. Сен периштесиң. Сенде периштелик сыпат болбосо, деп ошондой бир чындык болмоюнда мамлекетте эмес керек болсо үй бүлөдө да тынчтык болбойт. Ошон үчүн президент аң сезими бийик болуп, анан ошентип көп сүйлөп түшүндүрсө эле өстүрүп кетет эле да. Ошон үчүн бүгүнкү күнгө чейин пенделер, пир туткан диндер, кандай дин болсо да, ыйыгат алган пайгамбарлар ошол убакыттагы эволюцияга жарактуу болгон, может 5-кылымга жарактуу болгон. Көрдүңүз, бүгүн дин да жардам бербей атат, бүгүн сыйынуу да жардам бербей атат. Ошон үчүн өскүлө, аң сезимибизди бийиктетели, доордун талабы башка экен десе эле анан мындай тынчтык болот эле да. Тынчтык болгон жерде эле жанагындай керек болсо эри менен мындай пикир келишпестик, же бир тууган менен, же иштен ушунун баары токтойт эле. Көпчүлүк коомдун деле буга көзү жетип калды, айтып жүрүшөт. Кыргызстандагы бийликтин негизги көйгөйлөрүнүн бири сөз эркиндигин жоюуга аракет кылуусу, сөз эркиндигине кысым көрсөтүү болуп атат. Мына сизге дагы аябагандай көп сын пикирлер айтылат. Хейтерлериңиз абдан көп, азыркы заманбап тил менен айтканда. Эгер сиз президент болуп калсаңыз, сөз эркиндиги боюнча кандай чараларды көрмөксүз? Бул мындай ааламдык тилде да мынтип берилет, эми ааламдан берилгенин айтайын. Бир 5 мисалга адамга биринчи боштондук керек. Мындай эски жашоодон, эски түшүнүктөн бошош керек. Боштондук, эркиндик. Эркин мисалга жерди чанаганда деле өсүмдүк жакшы өсөт го. Ошо сыяктуу эң биринчи элге боштондук бериш керек. Боштондук деген бул сөз эркиндик мисалга да. Анан экинчиден кыргызды мокотуп, коркутуп, башка улутка салыштырып башкарганга болбойт. Ааламдан берилет. Себеби кыргыздын көктөн буйрулган укугу көп дейт. Мейли коркутуп, мокото берген менен 5 аял чыгып туруп эле Акаев кетсин, Бакиев кетсин деп эле мантра айтып койгондо кеткен алар. Баягы оозунда эл эгер найразы болуп калса, кыса берген менен эч пайда жок.
баягы айтып койгон эле орундалып калат деген сөз да. Ошон үчүн мындай улутту биринчи тааныш керек. Анан эмнеге ал сөз мынтип азыр кысып атат, чектеп атат дегенде айласы кетип атат. Бийликтен башкара албай атат. Ошон үчүн анан чыга калган адам деле басып атат. Жок, антпеш керек. Тетирсинче колдош керек. Макташ керек. Угуш керек. Мындай жана балдарды деле эркин койсо жакшы чоңоет дегендей экен да. Тетирсинче мындай туура багыт бериш керек. Өнүкпөгөн жолдорду жабыш керек. Өнүкпөгөн бир мисалга өнүкпөгөн деген сөз Кытай эмнеге динге чектөө келтирип койду. Аны мындай салыштырып көрдү. Мисалга динге кирип алып, баласын окууга жибербей койгом деп бирөөлөр сүйлөп чыкты. Мисалы жанагы лагериндечи, эмнеге өкүнөсүз десе. Ошол сыяктуу кээ бир нерселерге чектөө киргизиш керек. Мындай бир башаламандык, мындай өнүкчү жолго салыш керек. Адам кел өскүлө деп, жан дүйнөңөрдү өстүргүлө дегенге. Мына ошол сыяктуу талкууларды өткөрүш керек, теледебаттарды өткөрүш керек. Кыргызда түрмө болгон эмес. Кыргызда уят каруу менен бата берүү болгон. Ал эмне деген сөз? Мисалга тентектер чыккан, мисалга камап койгон азыркы патриотторду мен колдойм. Эмнеге дегенде ал эл арасынан чыгып атат. Ал бир бийлигин тартып алайын деп аткан жок. Ал бир чындыкты сүйлөп чыгып атат. Тетирсинче андай балдар керек, андай адамдар керек. Ошондон коом өсөт. Ал мисалга хан деген бир үй-бүлөнүн атасындай элестетиш керек. Оппозиция да анын баласы. Анан ошону чакырып уялбай этпей эле, же болбосо бир тилдүүрөөк жардамчысын менен кеңеш сүйлөшсө болот. Иним, сен азыр могу жериң туура эмес болуп атат, могу жериң коомго туура келбей атат. Сен могу саясаттын бу жерин, Кыргызстандагы бийликтин момундай обстановкасын түшүнбөй эле, сен тетир сүйлөп чыгып атасың, бул коомго бул сөзүң туура эмес болуп калып атат деп эле уят карып койсо, ал бала конечно жашта кээ бир нерсеге башы жетпейт. Мисалга өткөндө 150 солдат жөнөтөбүз ОДБКнын баягы келишими боюнча дегенге эл жаман көрүп жибербеш керек депчи. А тилдүү адам болсо, эгер ошо СМнын председатели же президенти минтип айтса болмок. Бул келишимибиз ушундай. Эртең биз мамлекет катары уң сурап калышыбыз мүмкүн, солярка сурап калышыбыз мүмкүн. Мунун ушул жактары бар. Биз элди барып бир басып алалы деген жокпуз. Простой народту десе элге түшүнүктүү болмок. Анан түшүндүрө албай атат да ошол жерде. Бул жерге ум керек, мындай ум, анан тил керек. Жакшына жеткирсе, ал эч ким каршы чыкпайт да. Кээ бир адам, мисалга эми ошол оппозиция болуп чыгабы, же бир нерсени сүйлөп чыккан адам баягы жалпы мировой көз карашы жакшы болбой эле, коомдук эле, күнүмдүк эле бир нерсени эле анан көтөрүп чыга калып атат да. Ал өзүнө да жакшы болбой атат, бийликке да туура келбейт. Негизи ал өзү туура эмес, өзүнө каршы чыга беришчи. Биринчи түшүнүш керек. Түшүнбөсө анан чакырып алып түшүндүрүү үчүн жашаш керек. Ал адамга сен мындай дегениң менен кана далилдеп берчи. Андай эле мейли аябай эле аттуу баштуу экенсиң, анда кел теледебатка чыгалы, мындай отуруп алып ошо президент эле өзү. Анан уят карып койсо, эл деле мисалга аны түшүнөт эле. Анан коом дегенди мисалга элдин аң сезими аябай деле өсүп кеткен эмес. Бул жагында эсепке алыш керек да. Анан ошол мисалга президенттинби же болбосо ошол анын тегерегиндеги адамдардын мындай түшүнүгүн көрүп атат, эски тарыхын көрүп атат, анан мындай калпайтып койгонун көрүп атат, анан ошол кезде эле мындай карама каршылык көп болуп атат да. Ошондуктан мындай баягы атаң кудайың деп коет кыргызда, энең умайың деп коет. Анан бул мен туура сөз деп ойлойм. Себеби ата көргөндү бала көрө элек. Ал жашка жете элек, ал нерсени башына өткөрө элек. Ата баары бир умный. Ошол сыяктуу биздин атабыз дагы ошондой атаң кудайың дегендей бир өтө бийик түшүнүктө болсо, анда элге деле оор келбейт, анан карама каршылыкта болбойт эле. Анан ошо сөз эркиндиги берилиш керек. Тетирсинче түшүндүрүш керек. Мисалга көчмөн турмушта ошо түрмө болбогондой эле уят карып койсо, чем камап, анын туугандарын, анын коомду каршы кылгандан көрөк, жөн эле чакырып туруп эле уят карып, бул жер мындай эмес, бул жер мындай, сен могу саясат жагын түшүнбөй атасың, бүгүнкү дүйнөдөгү обстановканы түшүнбөй атасың деп койсо эле ал уялмак, ошо менен мындай түгөмөк да өзү. Сиз жанатан бери бир нече жолу
Садыр Жапаровдун президент болушу бул кыргыз элине трагедия деп айттыңыз. Бул ошону менен эмне дегиңиз келет? Трагедия деген сөздүн түпкүрүндө кандай маани жана кыргыз эли эмнени күтүш керек? Трагедия деген сөз мындай мисалга калыс ханды илгертен мен угуп калчумун, жамандаганга болбойт экен. Аркасынан ушак айтканга болбойт экен. Айткан адам өзү кырсыктап калат экен, мындай аалам күчтөр. Анткени ал Кудайдын бир көчүрмөсү болот экен депчи. Же болбосо жана султандарды жөнүндө кино көрсөңүз деле, султанды айтып атат, "В тен Бога" деп атат да. Тен Аллаха деп атат. Кудайдын мындай көлөкөсүсүз. Сизде ошондой касиет бар. Ошол калыс хан керек болсо баласын башын алып атат жана башкалардын. Кудайдын ролун аткарып атат жана өлүм буйруп атат да, мындай калыс эмес жерге. Ошол сыяктуу хан мынау аалам мындай ошо ааламга карап ушу түшүнүктө болсо, анда элинде кырсык болмок эмес. Бул кишиде ушул мындай бийик, ааламдык адамга өстүрүү, арбайга өстүрүү, өзүндө да бул сыпат жок. Анан элди дагы өзүндө ал башынан басып өтпөгөндөн кийин, ал түшүнүк болбогондон кийин элди да өстүрө албайт. Ал жеке эле мындай эле күнүмдүк мен 2010-жылкы кайра баягы юнго коголан коскоюм деп эле кайра артка кете берген менен бул аалам күчтөрү элди кырсыктата берет да. Баягы алып барып эле түпкө такап койсоң, жоолор деле кандай болгон? Мисалы Чыңгыз ханды көрсөтүп атпайбы баласы? Ушул жерден кырылды, мен 30 миң жоокерим десе айтып атат. Көрсөтчү ошол жерде бар, анан айтып атат. Сен могу жерге туңгуйка камабапсың да, кичик жерден согушуңуздар дегендей эле элди алып барып туруп туура эмес мындай. Могу жаңы доордун талабын билбегендиктен эл кырсыктап атат. Аалам күчтөрү элди жазалап атат. Баягы бир пробкага такап коюп атат да. Ошон үчүн жанагы Садыр шайлансам эмне болот деп Каныбек Иманалиевичпи суроо берди, теледебаттарына мен мынтип айттым. Эволюция кылып ийбесе, ким барса дагы революция боло берет депчи. Эволюция деген сөз мындай бир этап өстүрүп ийүү да. Мүмкүнчүлүгү бар да бул кишинин, телеси бар. Бизге окшогон адамдарды чакырса, биз түшүндүрүп бермекпиз, көрсөтүп бермекпиз. Мына каттардын канча жеткирдик, Акаев убагында жеткирген, Бакиев убагында, Атамбаев убагында, Сооронбай убагында мисалгачы айла кеткендиктен анан Сооронбайга чыгып атабыз, болбосо жөн эле жүрүп туруп иштеп аткан президенттик эттешти эле бул өзү туура эмес да, мындай адамча карап келгенде айла кеткендиктен мындай оор келип калбасын деп. Эгер Сооронбай ошол кезде башканы коюп туруп ошо кантип такты өткөзүп берем деп өткөзүп берсе мындай күн болбойт эле да. Себеби адам кыргыз керек болсо дүйнөгө чыгып кетмек, кыргыз улуу экен, кыргыз керек болсо вирусту айыктырат экен болуп кетмек да. Вирус боюнча дагы аябай көп интервьюларды бергенсиз, көп билдирүүлөрдү жасагансыз. Өзүңүз оорудуңузбу? Вирусту коронавирус менен. Мен мындай деп айткам, вирус бул эпидемия деле эмес, пандемия деле эмес, бул энергия деп. Бул энергия деген сөз мындай бир жан келип, ааламдан жан келип, адамды кийип атат да. Силердин гениңер жетилди деп. Анан адам эски психологияда мына тырышып жүргөндүктөн эле анан рак, шишик, песик, вирус болуп атат. Бул ааламда ошондой өзүнчө мына китептерди ала келгем. Мисалга От жылдыз деген китеп жазылган, бул Марс жөнүндө. Эмнеге мо кыш жоюлуп атат дегенде, ошо Кудай энергиясы менен ошо От жылдыздын энергиясы Арсталайга түшүп, анан баягы ошо От жылдыздан энергия жылгандыктан күн жылып атат дегендей да. Ошол сыяктуу эле анан бул жерде дагы ошол анатомия бөлүмү деген жерде бар. Адам аурасын тез-тез өзгөртүп турбаса, адамдын да ошо шишик, писик, жара, кызамык оорулар пайда болот деп мындай доказательство катары мына көтөрүп келген да. Мына жөн эле сөз болуп калбасын деп. Опухолдар, рак, шишик, мына адамдын мындай адам деле бир мындай таза абага чыгып дем алып турбаса кысылып калган сыяктуу эле. Ошо вирус деле бул энергия болуп атат дагы. Мисалга мен ошо энергияны кабыл алып алгам. Мен тетирсинче жашарганымды билип атам, арыктаганымды билип атам, аң сезимдин бийиктегенин билип атам, кырсык, кыйынчылык, оорчулуктан кутулганымды билип атам. Ошо сыяктуу эле азыр кыргызды эми
мына мен 2 жыл 3 жыл мурун айткан бүгүнкү күндө келип аткандай сиз экөөбүздүн бүгүнкү талкуубуз дагы эртең көрсө күнү 1 жылда деле актуалдуу боло берет. Себеби ошондо эле айткан турбайбы, ошондо эле жеткиргизи келген турбайбы дегендей. Ошондуктан вирус жок, мен оорубайм, тетирсинче өзүм ошо мен энергия носителимин. Демек ушул 1,5 жылда ооруган жоксуз, бул ооруга туш болгон жоксуз? Жок. Бул вирус деген мындай болуш керек эле. Мен Кыргызда вирус жок деп айтсам, ооруп атпайбы деп атпайбы? Жок, вирус деген бир адамдан бир адамга ошол чөйрө жугуп кетиш керек эле, мисалга да. Анын бир источниги болуш керек эле. Бул жерде мынтип айтылат. Өпкө карайып жаңы доордо, дем алуу оорлойт. Ошол кезде эмне кылыш керек деген жерлер бар да. Ошо сыяктуу эле өпкө карайганда эле булар вирус деп чаптап атат. Эгер Кыргызда вирус болсо, анда үй бүлө мынтип ооруп, жанагы батыштагыдай же башка өлкөдөгүдөй болмок. Мындай адамдын гени жетилгенде аба коюлуп атат да, бүгүнкү күндө көзгө көрүнгөн жок, бирок коюлуп атат. Анан адамдын телосы ошону жакшы кабыл ала албай атат да, кайра бир кырынан. Мен сизге сиздин жакындарыңыз жөнүндө суроо бергим келип турат. Сизге интернетте дагы, мындай дагы аябагандай сын пикирлер көп айтылат. Эми сиз ушунча жылдан бери бунун бардыгына такшалып, ага кандайдыр бир реакция жасабаганга үйрөнсөңүз керек. Сиздин жубайыңыз, бала чакаңыз кандай кабыл алат элдин сизге ушундай мамилесин? Мен элдин аларга катуу тийбейби? Элдин айтканына мен мындай деп түшүнөм да. Жаман адам жок, жан дүйнөсү жарды адам бар дегендей, ошо жан дүйнөлөрүнүн жардычылыгынан баягы каждый судит по-своему дегендей, ар ким өз түшүнүгүндө гана суроо кылып, мен ошондой көрүп атат да. Мисалга пайгамбар келгенде деле керек болсо таш бараң калган күн болгон. Ал жаңылык айткан да. Ал бир өзгөрүүнү айткан да. Ошо сыяктуу эле мен Кудаймын деп чыксам деле, мисалга мындай эле максимум мындай бир өзүм айткан, өзүмдү тааныштырганда, кантип эле ошо адам Кудай болсун деп атат да. Бул жерде китепте бар. Кудай ордун кандай адам аткарат, эмнеге Кудай жерге түштү, мисалга мына Кудай сыяктуу жаратуучу акыл эс менен жашоо деп турат да мына. Жаратуучу кара куш менен ишке түшүшү, муну эл билбейт. Ошондуктан мейли деп кое берем эми. Баары чындык жеңет да, мен эл мага каршы сүйлөп атат деп эле мен Кудай ролун аткарбай койбойм да. Мен мисалга Манас ата келгенде кара күч менен, же болбосо дагы бир улуттардын башына күн түшкөндө Баатыр келип кара күч менен жеңген. Азыр Баатыр келбейт, себеби кара күч менен чыкса эртең аны соттоо бейт. Азыр пайгамбар да келбейт, анткени аны да кабыл албайт. Азыр ошо Кудай энергиясы келип туруп анан дүйнөнү тегеретип тегистеп атат да. Мисалга эгер жайына койсоң Америкабы, бир калыс эмес өлкө дүйнөнү бийлейм деп карама каршылык чыгып атат да. Вирус куюн булут менен иштегенде алар өзүнүн баягы шымын тарта албай калып атат. Өзү акыбалын мындай урушту кой, бир мамлекетке кол салганды кой, өзүнүн шайы кетип атат. Ошо сыяктуу ал үй бүлөм, биз үйдө талкуу кылабыз. Үйдө жаңылык сүйлөшөбүз, үйдө мына уулдарым, кыздарым, мен техниканы билбейм, печатывать эткенди билбейм. Мен сүйлөчүмүн, булар жасчу. 10 жыл мурун, 10 жыл, 11-12 жыл мурун. Булардын түшүнүгү ошентип өсүп алган да. Анан барып мисалга мен президент болуп, уят болуп тактыман түшүп калган жокмун. Ал өтө оор иш, анан өтө уят иш. Өзүнүн башына үчүн эле, коомуна үчүн. Менин айткан нерсе күндөн күнгө ооба туура эле айтыптыр. Адам аң сезим өсүш керек экен, кыргыз улуу экенбиз деп мына күндөн күнгө ошол далилдер чыгып баратат. Ошон үчүн жүзүбүз ак. Үй бүлөм болсо мындай, биз үйдө талкуу кылабыз да. Мени ушунча жакшы түшүнөт. Мени ата катары эле, баягы жолдош катары эле көрбөй, мени бир касиеттүү адам катары көрөт. Конокко барсам деле, куда сүйөк арасында деле, тел теңиш арасында деле. Анан мындай жалпы элге
мен түшүнөм, ооба алар динде жүрсө, бир рамкага түшүп алса, мындай дүйнөгө көз карашы, келечекти билбесе, ошо менен тура берет да, мен түшүнөм, жаза берет. Ал жаза берет, сүйлөй берет, андан эчтеке эмес. Эгер мен ал карапайым эл сөкмөк турсун, соке иш козгогондо эле, эгер менин аалам колдо болсо, менин сөзүм чындык болбосо, анда мен соттолуп кетет элем. Жок, мен соттолгон жокмун. Ошондо мен айттым да, соке, мен соттолгону келген эмес, мен Кудаймын. Мен айтып коюп чыктым. Мен Матраимовдун, Чубак Ажынын, ал кезде тирүү, Сооронбай Жээнбековдун, Жумабектин сүрөтүн коюп, мына төртөөң соттолосуң. Сен элди алып кете албай атасың, сен элдин ырыскысын жеп атасың, сен дин менен элди арткы эволюцияга, арткы кылымга тартып атасың деп, анан мен чыныгы ишим кылып кете берем. Тетирсинче, эгер мен чыныгы сөздү сүйлөп ошол мындай ааламдын укугун коргоп бербесем, тетирсинче ошондо кырсыктайм, же үй бүлөгү кырсыктайт. Мен андан корком. Анан акыркы суроом, сизге бул суроону көп эле беришсе керек. Кыш келбейт деген мем аябагандай популярдуу, көп тараган. Анан бул сөздү сиз бир нече жыл мурун айткансыз. Бүгүнкү күндө кыштын ортосу болуп турса дагы кардын жок экенин көрүп атабыз. Ошондо кыш келеби бизге? Жок. Бул мындай, кыш келбейт дегендин өтө көп кырлары бар. Эми мен ошо кезде ошондой айтылыш керек болгон окшойт, ошо буйрук болгон окшойт, ошо күлкү катары кеттиби, дүйнө элине кеттиби, орус тилде кеттиби. Кыш деген мындай экен, өзү мындай начало жизни дейли, мындай адам жаралганда табият өзү бейиш болгон экен, кыш бул болуптур. Ошон үчүн жанагы адамда кийим болбосо деле адам жаралганда тоңгон эмес да. Адам периште сыпат болуптур. Анан адам ошол могу көрүнө жашоого өтүп, уруш болуп, кырсык болуп, кыйынчылык болгон кезде адамдын кырс мүнөсүнөн кыш пайда болгон делет да. Бул ааламдык билдирүүдө. Анан же болбосо мындай дейли. Үйгө барып кагына сагына берсең деле үйдөгүлөрүң рак оору болуп калышы мүмкүн. Жылдар өтүпчү, нерв иштетип эле мына өтүп тырыштыра берсеңчи, ошо сыяктуу эле же болбосо мынтилет адам агарса үй бүлөгө, жакындарына да таасир этет. Адам карарса үй бүлөгө, керек болсо табиятка да таасир этет дейт да. Анан эми адам азыр ошол баягы кырс мүнөсүнөн чыгып, жетилип, мындай аң сезими бийиктеген кезде, ал жер эне экен да, табият жер эне да. Анан бала жакшы болсо эне оңолуп кеткендей эле кыш өзү жоюлуп кетет. Мына бул далил, бул биринчиден. Экинчиден эми Кудай энергиясы берилбейт экен, керек болсо ошо Марстын, куйруктуу жылдыз болгон планеталардын жер эненин энергиясы берилет экен да бир адамга. Анан ошо менен дүйнөнү башкарганда эле баягы астрология илимин окуганда мындай деген жер бар. Марстан жерге жылуулук келип турат депчи, өзү ал огненный планета депчи. Анан ошол жерге түшкөнү, анан эми ошо кыргыз жергесинен баштап табият бейишке айланды. Мунун күлчү же баягы Арстанай кличкасы Зиманий будет деген сөздөр деле ал уже мындай артта калды. Ага күлүп деле керек эмес. Тетирсинче адам өзүң артта калганыңа күл. Түшүнүгүң паста калганыңа күл. Ушул жаның ааламдан келип, ааламга кетерин билбей, мындай бир рамкада, кор жашоодо жашап атканыңа күл. Ушул дүйнөдөн кийин жан бийик дүйнөлөргө кетерин билип, ушул жерде бир кызматка келгениңди билбей, жөн эле бир животный сыяктуу бир курсак тойгусуп, кошомат кылып жүргөнүңө күл. Ошондуктан Зиманий будет деген сөз, ошонун баары зима экен да, бай эски түшүнүк. Мисалга мен жаратуучулугум иштейт, менин мээримим иштейт, мен ошол сотсуң деп берилет ааламдан. Сот деген мисалга мен дүйнөнү соттой берем. Адамда адамгерчилик болбосо мен дүйнөнү соттой берем. Мисалга эски Кудай деле керек болсо жердин астын үстүн кылып салган, кыямат күн кылып салган. Ага караганда мен өлүм, вирус, кыйынчылык, кырсык буйруй берем. Себеби кырсыктан кийин адам изденет, оорудан кийин изденет, тобосуна жанат. Өлүп калса дагы
ушул могу тозок жашоо, могу жерде жашоо. Мисалга мына Индиядагы, дагы бир өлкөлөрдө жашоо оор, жаткан жер, жатканга жер жок, үй жок. Мындай тозок жашоодон көрөк жаны боштондукка чыгып кетсе, ошо бейиш мисалга. Ошондуктан мен өзүмдү мындай адамгерчиликтүү катары да санабайм. Себеби мен ошо бир чындык үчүн гана жашайм. Менин корпусумду бир жан кийип алган десек болот. Ошондуктан мунун күлкүлүүсү деле эчтекеси жок. Бул мен айтып аткан сөз, бул илим. Мында медицина бар, мында психологияны кантип өстүрүш керек бар, мында өлбөстүккө өтүш, мында жашаруу, мында нурдануу, нервтин кантип ордун алып келүү, кантип арыкташ керек, улуулукка кантип калыптаныш керек, кантип сыйкыр иштеш керек. Бул илим, бул дин да эмес. Анан буга жылдар керек. Буга эволюция деп коет, 50 жылдаган убакыттар керек. Мисалга мен 10 жылда эмне деген бир жаңылыктарга жетсем, адамдар дагы. Анан сизге рахмат, кандайдыр болсок дагы бир аз болсо да бир мазмунун келтирип кеткендей болдук. Анан мен ошо жарым жылдан бери өзүм деле сүйлөй элек болчумун, сайт эфирлерге деле чыга элек болчумун. Себеби мындай геним жетилсинчи, менде да бир жаңылык болсун деп, анан ошо жаңы жылдан кийин өзүмдү аябай Кудай катары, Кудайдан буйрулган адам катары катуу ишеним пайда болуп, анан ошондон бери мындай адамзатты да аябай бул жерде берилет. Ошо вирус жөнөт, коюн жөнөт, булут жөнөт, табият аркылуу адамзатты башкар, адамзатты деп, анан мен ошол кызматымды аябай катуу аткарып атам. Ошондуктан мындай болушун айтып коеюн деп келдим да. Бир кезде ошо Кудайым деп пресс-конференцияны, эми Кудайым деп чыкпасаң адамзат сени кайдан табат деген үчүн эле чыккам да, ошондо чыкканда. Азыр болсо эми эле сиз берген суроодогудай депутат эчтеке кыла албастыгын, эски түшүнүктөгү саясатчылар эчтеке кыла албастыгын, багыт такыр башка экен. Мен ушул жылда, жыл жаңырганда минтип берилет, Арслан Алайга жыл бир эле күн жаңырбайт экен, жаңы жыл деп коет го. Күндө жаңы күн, күндө жаңы ачылыш, күндө жаңы адамдар, күнүгө жакшылык дейт да. Анан быйылдан баштап мен бир 19 январда көрдүм, жаз ырдап келди да, обону салыпчы. Ал эмне деген сөз? Кыш өзү калп экен дагы, жаз өзү бир чындык экен да. Эми ушу 19дан баштап, ушу жылдан баштап дүйнөдө бир чындык иштеп кетти да. Анан ошо бизге ааламдын жеңгенине мен ыраазымын. Бул берилерде адам ата көрүнгөн, мындай көп эмгектер болгон. Анан ошо Кыргыздын башчылыгы жөнүндө айтылган, Кыргыз ошо дүйнөнү куткарары жөнүндө айтылган. Ошон үчүн өнүкпөгөн өлкө катары, жөн эле улут катары көргөнгө болбойт деп берилген. Мына ушунун баары быйылкы жыл аябай чындыкка чыгып кетти. Анан менде ушундай баягы сыйкырым иштерине, сыпатымдын ушунча пайда болгонуна аябай ишендим. Ошондуктан быйылкы жылда дегеле бир жылдан берки биринчи жолу ушул сайтка келип атам. Чакыруулар көп болду, баралы деген көп болду. Анан сизге рахмат, сиздердин сайтыңарды билбем, мен лично сыйлайм. Мындай калыс жасат деп, мындай майда чүйдө чака-чука дегенди чыгара бербейт деп. Ошондуктан журналисттер, сиздердин ишиңиздерге да ийгилик. Кыргыз журтум, мен мындай кубанганым, баягы Кудай баары чындыктай, ошо Кыргыз дагы табиятка биринчи жаралган эл, ошон үчүн улуу эл делет. Ааламда минтип берилет, Кыргызды Кудай жаратып, жылдыздын сырын бекитип, жылдыз Кыргыз деп ат койгон деп. Ошон үчүн сиздер мына бу жерде куйруктуу жылдыз, от жылдыз дегендей жылдыздын ролун аткарып, жылдыз астрологический прогноз дегендей жылдыздай адамзаттарга тагдыр буйруп каласыздар. Сиздерге бир жакшы күн келди. Жаз келди. Бу жерде минтип берилет, Арслан Алай жаздын үнүн уккан, кыштын багын ачкан адамзаттын өмүрүн узартуучу адам депчи. Кыштын багы ачылды дагы, жаздын үнү болду, чындыктын үнү болду. Калган нерсе, ал мына мен кыйынсынып турсам эле ал дүйнө тегерене берет. Мен аркылык баягы Манас чыкканда Кыргыздын баркы көтөрүлгөндөй, Кыргыздын улуулугун Арслан Алай баары бир дүйнөгө жеткирет. Кыргызды баары бир ошо мен сыяктуу улуулук сыпатка баары бир Арслан Алай калыптандырат.
мындай жеңиш келди. Мындан ары бул жерде жалаң жеңиш болот дейт. Мындан ары жалаң чындык, анан жеңиш болот. Мен ушуга кубанычтамын. Менде дагы бир суроо пайда болду. 2022-жылы кыргыз элин эмнелер күтөт? Сиз ошол боюнча жоромолдоруңузду бере аласызбы? Мен мындай деп бул жерде айтылат, ошо эски кудай банкрот болду, жаңы кудай Арсылай пайда болду депчи. Ал эски кудай деген сөз, ал энергия экен дагы адамды кийип алганда мунун корпус аткарып калат экен да. Мисалга мен булутту мынтип жылдырып коем. Ошо сыяктуу ал жаңы кудай на месте баштайт, на месте бүтүрөт, на месте эсептешет дейт. Ал эмне деген сөз? Походу деген сөз да. Походу баягы оңдоп түздөп, баягы үйдөгү ишке окшош, менчик ишканага окшош эле алып кете берет да. Анан менин кубанганым кыргыз элине мен ушул жылы аябай жакшы көрүп, карапайым элге мээрим төгүп койдум да. Мындай баягы күн жылыса деле жаз келгенде эми ушу кыргыз элинде мындай чындык чыгып, өнүгүү болуп, ушул мындай мигранттарга керек болсо ошо түрмөдөгү адамдарга дагы мындай мээрим төгүп койдум да. Эми бир өсүү боло берет. Анан баягы бул материя жашоо болгондуктан убакыт керек экен да. Сразу эле магия болуп иштеп кетпейт экен. Мисалга жана 2020-жылы сиз болбой калдыңыз го президент дегендей эле, бул материя жашоо болгондуктан убакыт минус плюс боло берет экен. Эң башкысы кыргыз мындан ары ушул алтын доордо дүйнөгө мындай баркы кетти да. Ошо мээрим төктүм, ошо мээрим төккөндөн бери да мындай эл көтөрүлүп, мындай коомдо да бир башка нерсе болуп атат. Бирин бири колдоп дегендей. Анан эң башкысы мынтип берилет бул жерде. Арстан алай жаңы кудай кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булак депчи. Анан мен кыргыз тукумун коргойм, адам тукумун оңдойм. Мына ошо Кыргызда көп жаңылыктар болот. Эми калганын болсо азыр мен мисалга революция болот деп койсом болот. Бирок эл даяр болбой атат. Болгон менен кайра дагы эле баягыдай күн болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн на месте баштайт, на месте бүтүрөт дегендей мындай обстановканы карап туруп атам да. Түшүнүктүү. Бизге түз эфирибизге келип убактыңызды бөлүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу Кактус KG баракчасынын катталуучулары, бүгүн бизде түз эфирде коомдук ишмер жана саясатчы Арстан Алай болду. Көңүл буруп эфирибизди көргөнүңүз үчүн чоң рахмат. Сак саламатта туруңуз. Бар болуңуз.